Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге өтө бир айлык маянасы жакшы болгон жумушка орношуу үчүн 8 адам ат салышып күч сынашкандыгы жөнүндө кызыктуу тасманы кыскача баяндап бермекчимин. Сиз шашпай отуруп мага жакты белгисин басып, анан да видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле кандайдыр бир белгисиз жашыруун компанияга жумушка орношуу үчүн 8 адам терезеси жок бөлмөгө кирип келгенин көрөбүз. Көрсө алар бул жумушка орношуу үчүн буга чейин дагы бир нече сынактардан өтүп келип, бул 8 адам үчүн эң акыркы сынак болуп, жана алардын ичинен бирөө гана жумушка алынмак. Алар бөлмөгө кирип орундуктарына отуруп, ар биринин үстөлүнүн үстүндө бирден кагаз жана калеми бар болчу. Көп өтпөй эле аларды кайтарууга бир кароолчу келип, анын артынан көзөмөлдөөчү адам кирип келет да, аларга сынактын эрежелерин түшүндүрүп бере баштайт. Ал баардыгына силердин кагазыңарда бир гана суроо бар, жана албетте бир эле жолу жооп бересиңер. Эгер кароолчу менен же мени менен сүйлөшкөнгө аракет кылсаңар, дароо сынактан четтетилесиңер. Анан да алдыңардагы кагазды булгап же бузуп албашыңар керек деп эскертип, кимде кандай суроо бар деп сурайт да, эч ким унчукпагандыктан ал жердеги убакытты көрсөтүп турган аппаратты иштетип, дароо эле бөлмөдөн чыгып кетип калды. Көрсө аларга ал суроого жооп берүү үчүн туура 80 мүнөт убакыт берилиптир. Ал кетери менен эле катышуучулар барактарынын аркаларын карашып, бирок ал жакта бир да суроо жок болуп, аппак эле баракты көрүшөт. Баардыгы тең бул эмне болгон табышмак деп ойлоно башташып, көп өтпөй эле бир кыз калемин алып кагазга жаза баштады. Ал кагазга бул жумушка мен гана татыктуумун деп жазып жаткан болчу. Аны көргөн кароолчу кызды дароо эле кармап күч менен сыртка чыгарып жиберип, эми ал кыз сынактан четтетилип калды. Көрсө анын жазганы эрежеге туура келбей, эреже боюнча ал кагазды булгаган болуп калат. Ошентип калгандары эмне кылаарын билбей эле туруп калышып, алардын бири баардыгы менен тең эле сүйлөшө баштайт. Көрсө бири-бири менен сүйлөшүү же болбосо ордунан жылып кетүү жана башка көзөмөлдөөчү айтпаган нерселердин баардыгы эрежеге кирбейт экен. Анан да алар бири-биринин аттарын билбегендиктен бири-биринин кебете көрүнүшүнөн карап эле аттарды коюп алышты. Бирөөсүн ак деп койсо, бирөөсүн кара деп, дагы бир адамды күрөң деп коюшуп, сары чачтуу кыз жана кара чачтуу кыз, көз айнекчен кыз жана дагы бир эркек адамды дүлөй деп коюшту. Анткени ал адам эч ким менен сүйлөшпөй эле өзү менен өзү болуп отурган болчу. Ошентип алар табышмактын жандырмагын табуу үчүн ары басып бери басып ойлоно башташты. Бирөөсү кагазын жарыкка такап, балким ошондо гана ал жактагы жазуулар көрүнөбү деп ойлоп, бирок андай болгон жок. Ак болсо ойлонуп отуруп, балким жарыктарды өчүрүш керек деп ал жердеги жарыктарды сындырып салат. Бөлмөнүн ичи капкараңгы болоору менен эле кайрадан көк жарыктар күйө баштады. Эми алар кагаздарын көк жарыктарга такап көрүп, дагы эле кагаз бетинен эч кандай жазуулар көрүнбөгөндүктөн дароо эле ал чырактарды да талкалашып, андан кийин кызгылт жарык күйүп калат. Бирок кандай гана жарык болбосун, кагаз бетинен эч бир жазуу табылган жок. Андан соң алар жанагы сынактан четтетилип кеткен кыздын кагазын алышып, ал кагаздын бетин калем менен чийгилеп да көрүштү. Кандай гана айла амал кылбасын, кагаз бетинен эч кандай эле жазуу чыкпай коет. Ошол учурда жанагы дүлөй французча сүйлөй баштап, болгону ар бириңер өз барагыңарды жакшылап карашыңар керек деп коет. Анда күрөң дагы өз оюн айтып, бул менимче биз үчүн уюшулган оюн болсо керек. Бай адамдар азыр бизди камерадан көрүп, кимиси утуп чыгат болду экен деп ар бирибизге акча сайып отурат деп айтат. Анда көз айнекчен кыз баардыгына, бул компаниянын эң жаман жумушуна орношкон болсоң дагы, ал башка жумуштарга караганда жакшыраак болот. Анткени бул компания жакында эле элге жайылып кеткен ооруга каршы дарыны ойлоп тапты. Компаниянын жетекчиси дүйнөдөгү эң таасирдүү адам деп компания жөнүндө айтып берет. Бирок канткен менен эч кандай жоопту таба алышпай, бир кезде кара чачтуу кыз ал жердеги кароолчуга тийсе боло турганын билип, кароолчунун чөнтөгүнөн эле жандыргычты таап чыгат. Ошол жандыргыч менен эми алар өрт коопсуздугун күйгүзмөкчү болушуп, балким бизге суу керек деп эле отту жогору жака такай башташат. Бирок ал кыз жетпей жаткандыктан ага жанагы кагазды берип, кыз өрттөлгөн кагазды жогору жака такап, өрт коопсуздугу иштеп баштайт да ал жактан суу ага баштайт. Бирок ошол замат эле кара чачтуу кыз жанагы кагаз четтетилген кыздын кагазы эмес эле өзүнүн кагазы экенин билип калат. Көрсө ага атайынлап эле өзүнүн кагазын оруп берип коюптур. Ошол замат эле кара чачтуу кызды дагы сынактан четтетип салышты. Башкалар актын кыйтырлыгына таң калып эле туруп калышып, ошол кезде бөлмөнүн ичиндеги жарыкты сөз менен эле өчүрүп жандырса болоорун билип калышат. Анткени сөз менен эле өч же күй деп сүйлөп коюшса, жарык өчүп күйүп жатты. Андан соң ак дүлөйгө келет да өзүнүн кагазын өзүнө жедирип, оозуна тыгып эле мажбурлай баштайт. Жыйынтыгында дүлөйдүн кагазы бузулуп, аны да сынактан четтетишип алып кетишти. Аны алып чыгып бара жатышканда көз айнеги да түшүп калды. Ушул көрүнүштөрдөн кийин бөлмөнүн ичиндеги адамдар бири-бирине ишениш өтө эле кыйын болуп калды окшойт. Анда кара акка келет да, сен эмне эле ар кимге тоскоол болуп, аларды сынактан четтетип жатасың деп ачууланып, дароо эле актын өзүнүн эсин оодара чабат. Андан соң аны отургучка отургузуп, колу бутун байлап жатканын көрөбүз. Бир аздан соң эле ак эсин жыят да өзүнүн дарысын издей баштайт. Көрсө ал дагы жанагындай оору менен ооруп, 1 саат сайын дары ичип турушу керек экен.
экен. Бирок ак ошентип айтканы менен эч ким деле ага ишенгиси келген жок. Көз айнекчен кыз акты бул балким компаниянын бизге жөнөткөн тыңчысы болуп жүрбөсүн деп айтса, Гүрөң тескерисинче ошол көз айнекчен кыздан шек санап, сен айтып бергендериңе караганда компания жөнүндө аябай эле көп нерсе билет экенсиң. Балким компаниянын тыңчысы сен болуп жүрбө деп эле баардыгы андан күмөн санашып, Гүрөң аны көпкө чейин кыйноого алып, акыры анын компаниянын тыңчысы эмес экенине ишенет. Ал эми жанагы актын ден соолугу чындап эле начарлап бараткандай болду. Башкалар ага жардам берели деп, бирок анын дарысын таба албай калышат. Анткени Гүрөң акка жардам бербеш үчүн анын дарысын өзүнүн үстөлүнүн астына жашырып койгон болчу. Башкалар болбой эле дарыны таап алышат да акка берели деп жатса, Гүрөң дарыны алып ыргытып жиберет да, ал темирдин алдына кирип кетип эч ким аны ала албай калат. Анда көзөнекчен кыз камерага карап кыйкырып, бизге тезинен дарыгер керек, анткени адам өлгөнү жатат деп айтса, кароолчу дароо эле ал көзөнекчен кызды дагы сыртка чыгарып четтетип салды. Анткени эреже боюнча кароолчу менен дагы көзөмөлдөөчү менен дагы сүйлөшкөнгө аракет кылбаш керек болчу. Анда сары чачтуу кыз өзүнүн чачка таккан кичинекей темирин пайдаланып, жанагы актын түшүп кеткен дарысын кылдаттык менен алып чыкканга мүмкүн болот. Алар дарыны дароо эле акка беришип, бир аздан соң эле ак эсине келип жакшы болуп калганын көрөбүз. Андан соң ак ордунан турат да бул сынакта бир гана жеңүүчү болоорун кайталайт. Ошол замат кара экөө тең кароолчунун тапанчасын көздөй чуркап, кара тапанчаны биринчи болуп алып кеткенге мүмкүн болот да, бир кезде акты атып жиберсе эле тапанча атылбай калат. Анда убакыттан пайдаланган ак кара менен мушташа баштап, бир кезде тапанчаны өзүнө алып алганга мүмкүн болот да, ал дагы караны атып жиберсе тапанча кайра эле атылбай калды. Текшерип көрсө тапанчанын октору баары эле жайында турат. Ошондо актын оюна бир нерсе келип, тапанчаны кароолчу гана аталаарын түшүнөт да, тапанчаны кароолчунун колуна карматып эле башкаларды бутага алып калат. Ал баардыгына бул сынакта мен жеңишим керек, бөлмөдөн баардыгыңар тең чыгып кеткиле десе, анда Гүрөң бир аз ойлонот да өмүрүн ойлоп сыртты көздөй чыгып кетти. Анын артынан эле сары чачтуу кыз дагы чыгып баратып, жарык өчсүн деп сүйлөп чыгып кетип, бөлмөнүн жарыктары өчүп капкараңгы болуп калат. Бул кезде аларга берилген 80 мүнөт убакыт дагы соңуна чыгып бараткан эле. Кара канчалык жашынганына карабай эле ак аны атып өлтүрүп, эми жеңүүчү болдум окшойт деп эле, бирок жанагы сары чач кыздын бөлмөдөн чыга элек экенин билип калат. Ошол учурда аппаратта ченелген убакыт дагы соңуна чыгып калып, бирок көзөмөлдөөчү ал жерге келбегендиктен көзөмөлдөөчүгө мен жеңип чыктым деп эле кыйкыра баштайт. Анда кароолчу анын артынан келет да убакыт бүтө элек экендигин айтып, колундагы саатын көрсөтөт. Көрсө жанагы дүлөй чыгып бара жатканда аларга билдирбей аппараттын убактысын ылдамдатып койгон болот. Ошентип актагы көзөмөлдөөчүгө сүйлөп салгандыгы үчүн сынактан четтетилет. Ал эми бөлмөдөн чыкпай ооздо турган сары чач кыз кайрадан бөлмөгө кирип, жанагы дүлөйдүн түшүп калган көз айнегинин жардамы менен эле кагазда жазуулар бар экенин байкайт. Ал суроону окуп бүтөрү менен эле артынан дүлөй кирип келип, сары чач кыз болсо дароо эле суроого жок деп жооп берет. Ал эми көзөмөлдөөчүгө болсо дал ушул жооп гана жетишпей турган. Ал дароо эле кызга жумуш орунду сунуштайт. Көрсө жанагы дүлөй ушул компаниянын жетекчиси болуп, эл арасында жайылып кеткен ооруга каршы тез эле таасирин берчү дарыны дагы ушул киши ойлоп таптыр. Бирок сары чач кыз бир аз ойлонуп эле мен жумушка макул эмесмин деп айтат. Көзөмөлдөөчү таң калып эле эмне үчүн деп сураса, кыз ал бөлмөдөгү өлүп жаткан адамды көрсөтүп, кызматкерди алуу үчүн дагы ушунчалык мыкаатчылыкка барасыңарбы деп сураса, көзөмөлдөөчү ага ал адамдын өлбөгөнүн айтып, анткени биз октун ичине жанагы дарыларды салып койгонбуз деп айтат. Көрсө ал дары бир гана оору менен күрөшпөй, адамдын денесине киргенден кийин баардык вирустарды жок кылат экен. Эми бул дарынын жардамы менен эч бир адам оорубай узакка жашашы мүмкүн экенин айткандан кийин сары чач кыз алардын берген иш ордуна иштөөгө макулдугун берет. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.